Саламатсыздарбы. Ода Геошондо программасы. Акыркы күндөрү көптөгөн аткаминер камакка алына баштады. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын башчысы экономикалык кылмыш үчүн кармалды. Ошондой эле күнөө менен президенттин жогорку кеңештеги өкүлү да кармалган. Мурдагы вице-премьер болсо кубанычын жашыра албай, өзүнүн жана туугандарынын мүлкүн мамлекетке кайтарууга киришти. Коррупциялык иштерди жасаш үчүн коррупцияга каршы күрөштүн башында туруш керек болуп калгандай. УКМК төрагасынын 2 мурдагы орун басары аткезчиликке аралашканы үчүн кармалды. Анткени булар аткаруу бийлигинде мурда отургандар. Айрымдар казынага кол салыш үчүн ошондой кызматка атайын барат. Бирок ошондой эле былык иштерди колунда акыйкаттык орнотуу милдети жүктөлгөн соттор жасап жатпайбы? Бүгүн белгилүү болгондой, соттор кеңеши алдындагы тартип комиссиясы кечээ күнү баш прокурор Курманкул Зулушевдин суранычын аткарып, жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиевди жоопко тартууга макулдугун бериптир. Бүгүн болсо 1-май соту аны УКМКнын убактылуу кармоочу жайына отургузуу чечимин чыгарды. Жогорку соттор ушундай болуп жатса, башкалардан эмнени күтсө болот? Сотко каршы кирешеси жетпегенине карабай, Бишкекте жана Көл жээгинде абдан кымбат бир нече үй сатып алганы, соода борборлорунда көптөгөн коммерциялык бөлүмдөргө ийгилик кылганы, убактылуу өкмөттүн улутташтыруу тууралуу жарлыгын жокко чыгарып, Максим Бакиевдин үйлөөсүнө таандык мүлктү бошотуп берген деген күнөөлөр коюлууда. Ал кызматы үчүн сот Осмоналиев ошол мүлктүн кайсыр бөлүгүн өзүнө алган. Мурда райондук же район аралык соттордун кызматкерлери, кээде райсоттун жетекчилери жоопко тартылып келсе, эми жогорку соттун судьясы күнөөлөнгөнү жогорку шермендечиликко. Аскерде мындай окуя болгондо, аскерий бөлүк толугу менен таратылып, анда кызмат өтөгөндөр бири-бирине жакындатылбай, өлкөнүн ар башка болуң бурчуна айдалып кетет. Соттор мыйзам сыйлабаса, бул эмне деген мамлекет анда? Мыйзамга баш эл деген, мыйзамды аткаралы дегендер моменттер болбой атат да. Ошондуктан болуп атат. Ошондо эки бутубуздан аксап турабыз да, ошон үчүн. Мына сот эмне үчүн сыйлабай калды эл? Потому что биз мыйзам менен иштешибиз керек. Бийликтин эмес, акчанын эмес, байлыктын эмес кулу болбошубуз керек эч качан. Мыйзамдын кулубуз. Мыйзамды аткарсак, туура жүрсөк, туура иш кылсак, эч ким жамандабайт. Мындай окуялар менен уда соттордун адистик деңгээли да өтө төмөн түшүп кетти. Жогорку соттун президиуму жоюлду, пленумдары чакырылбай жана 3 соттон турган коллегия чыгарган чечимге каршы эч ким эч жакка даттана албайт. Ошондуктан андай коллегиялар кээде каалаганын жасап калды. Анткени аларды эч кимдин эч кандай жоопко тартууга укугу жок. Натыйжада сот иштеринин сапаты төмөндөгөндөн төмөндөп баратат. Мурда жоопкерчилик деген абдан катуу болгон. Өзүнчө квалификационный коллегия деп болгон. Квалификациялык коллегия деп. Ошо соттордун караган ишине, өзүнүн жүрүш-турушуна чейин баа берген. Эгер бир аныктамаң, же өкүмүң, же чечимиң бузулса, ошол жерде коллегияга чакырып, ошол жерде көтөрүп, сен эмнеге мындай катарлыктарга жооп берип атасың? Мыйзам бузулуп атат дечиле да. Азыр кандай жок болуп атпайбы? Бирок түзүлгөн мындай абал үчүн бийлик өзү күнөөлүү. 30 жылдын ичинде алар бийликтин эки эгмендүү бутагы болгон парламентте да, сот бийлигин дагы өзүнө көз каранды кылып алды. Ошол себептен карапайым калк парламентаризм деген сөздү азыр уккусу келбейт. Демократия деген ушундай болсо, андай демократиянын бизге кереги жок деп калды. Бийликтин айтканын аткарган соттор болсо, өз жеке маселелерин да кошо чечет. Биз эгемендүүлүккө жеткенден кийин абдан коррупциялашып кетти да. Ошо телефон аркылуу болобу, чакырып алып буйрук береби, ушундайлар. Жогорку соттун жетекчисине чейин өздөрү каалаган кишини, ошолорду угатырган кишини, ошолорго сөзүн эки кылбай турган кишилерди коюп атып, мына жанагы көз каранды кылып койду да биздичи. Түзүлгөн мындай абалды оңдоо өтө кыйын ишке айланып баратат. Ошондо саламат калыңыздар.